Ассалауму алейкум туугандар. Кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 9 май 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы, Нижний Аларчанын бүтөр жери, Аламедин районунун башталыш жеринен Первомайская деген көчөдөн бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат бермекчимин. Мен турган жер бул Советский көчөсү, азыркы аты Курманалиев көчөсү туугандар. Түз чыксаңыздар сиздер бул жер менен батышты карай Киргизия көчөсүнө бара аласыздар. Эгер сиздер чыгышты карай бассаңыздар, бул жерде келечекке кеткен поворот бар экен. Ал менен түз барсаңыздар Дордойго бара аласыздар. Дордойго деле жөө барсаңыздар болот. Эгер түз эле бир аз бассаңыздар Советский көчөсүнө бара аласыздар. Ал Советский көчөсү менен түз чыксаңыздар Сумга бара аласыздар туугандар. Мынча көп сүйлөдүң дебеңиздер. Ориентирди сиздерге бир жакшылап түшүндүрөйүн дегем. Үй алуучу үчүн бул өтө маанилүү нерсе. Эми үйгө баруучу жолду түшүндүрөйүн. Сиздер мына ошол Советский жактан келесиздер. Келип атып эле бул жерде Первомайский көчөсүн көрө аласыздар. Бул жерден оң тарапта Партнер нефть жайгашкан. Ушул Партнер нефттин жанындагы көчө менен деле бир аз түшүп сол тарапка кайрылып кетсеңиздер болот. А кааласаңыздар бул көчө менен деле түз өтсөңүздөр, ал жагы уже дагы асфальт көчө болуп кетет. Просто башталыш эле ушундай бир аз шагыл көчө. Эгер шагыл көчөгө түшүңүздөр келбесе, бул жак менен бир аз барып туруп эле сол тарапка кайрылып, мындайынан барсаңыздар болот. Кыскасын айтканда, сатылуучу үй ушул жерде жайгашкан. Жакын жерде Дордой бар. Көптөгөн маршруткалар бул көчө менен бул жака Ош базарына, дагы көптөгөн Бишкектин бурчтарына, бир аз эле басып ал жак менен барсаңыздар, Сум тараптарга, Аламедин тараптарга дагы маршруткалар, көптөгөн маршруткалар бар туугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер ушул жер менен бара бересиздер түз эле туугандар. 200 метр аралыкта сатылуучу үй жайгашкан. 200 метр. Мынакей туугандар, Советский көчөсүнөн түндүктү карай 200 метрдей басып келип, сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү, көрүп ворот орнотулган. Мына ушундай көрүнүштөн наразы короосуна келип, калган маалыматтарды берейин туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Жерин аянты 5 соток экен туугандар. Алды тарабы стяжка, мына көп эле машина баткандай жер да бар. Алды тарабында өйдө тарабы навес, поликарбонат менен болгон навес мынакей. Бул жагы деле үйдүн каптал тарабы деле навес туугандар. Ал жак деле поликарбонат менен болгон. Суу, свет, канализация, газ бар. Центральный бир гана отопление, котел менен иштейт. Ал деле газ, электр энергиясы жана көмүр менен жылытат туугандар. Андан ары мектеп, садик, мечиттер жакын жерде бар. Жана видеонун башында айткандай эле Дордой базар деле бул жакта жакын жерде жайгашкан туугандар. Бул жагына бассаңыздар Советский көчөсү, түз чыксаңыздар Сумга, жана бул жака чыксаңыздар Киргизия көчөсү, түз чыксаңыздар Старый Толчокко бара аласыздар. Окей. Алды тарабы стяжка көрүп турганыңыздар. Үй жөнүндө айтсак, 132 квадрат метр, курулган жылы 1993 экен туугандар. Үй полдом, тышкы тараптан утеплять этилген. Окей. Үй полдом, жана бул батыш тарабында кандай бир жер жемшекенге жер, мына көрүп турганыңыздарда өрүк багы, шабдалы багы жана башка бактар деле бар туугандар. Кандай бир жер жемшексеңиздер, жер деле бар экен. Бул жагында мондай склад сыяктуу навес да бар туугандар. Азыр сиздерге ички тараптарын бир көргөзөйүн, андан соң чыгып калган маалыматтарды берем. Анан айта кетчү нерсе, документ боюнча техпаспорту бар экен. Эгер сиздер үчүн кызыл китеп маанилүү болсо, аны эле кимден ким алам десе, жасатып бере алабыз дейт үй ээси. Так, киргенде прихожка туугандар мынакей. Бул прихожкадан бул жака кухняга, анан башка бөлмөлөргө да өтүп кете алат экенбиз. А сиздерге биринчи эле болуп бул жакта кухнядан көргөзүп баштайын туугандар. Бул кухня. Окей. Дуалдары шпаклевка, потолок гипсокартон экен. Ички тараптан суу чыгаруу раковина орнотулган. Пол ламинат. Ламинаттын ылдый тарабынан теплый пол орнотулган туугандар. Мына ошондой көрүнүштө, жана үйдүн бул чыгыш тарабындагы навестин түйүнө бул жактан чыгып кетсеңиздер деле болот. Азыр видеонун жүрүшүндө аны деле көргөзөм. Окей. Андан ары кайра эле бир кошкага чыгып, түз өтсөк бул жакта зал туугандар. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Так, дуалдары обой, потолок гипсокартон. Батыш тараптан чоң терезе орнотулуптур. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары да орнотулган туугандар. Мынакей. Бул зал. Андан ары ушул жерден түз өтүп кетсек, бул жакта бир спальный бөлмө. Дуалдары обой, потолок гипсокартон, жана чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган. Туугандар, бул мына дагы бир спальный бөлмө. Дуалдары обой, потолок пластика, жана чыгыш тараптан
пластик терезе орнатылган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Анан ары. Бул жакта үйдүн ичкарында туалет, а бул жакта кладовка. Анан түзөтсөк, бул жакта дагы бир спальня бөлмө. Дуалдар обой. Потолок пластик экен, жана батыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган туугандар. Бул жердин полу ламинат экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары эле коридордон туугандар бул жерден сиздерге душ, ванна жайгашкан жерди көргөзөйүн. Мынакей. Бул душ жайгашкан бөлмө. Суусу Аристон менен жылыйт экен туугандар. Дуалдары кафель, пол деле кафель. Анан пара отоплениянын котелдору эле ошол жерде орнотулган. Мына жана видеонун башында айткандай эле газ менен, электр энергиясы менен жана көмүр менен сиздер үйдү жылыта аласыздар. Мына ушундай көрүнүштө бул жакта мына душ жайгашкан бөлмө бул жак экен. Дуалдар кафель экен, потолок пластика жана пол деле пластик кафель экен туугандар. Дагы бир эскерте кетейин, үйдүн бул жерде центральный канализация бар. Мен кара үйдүн коргосундамын. Тонда бул жактарды сиздерге көргөздүм. Эми үйдүн чыгыш тарабындагы жанакы навестин литраны көргөзөйүн. Так. Мынакей бул үйдүн чыгыш тарабы. Тондар бул жака брусчатка басылган. Мына бул жакта деле жаз жай айларында тапчаң койгонго бир аз жер жана суунун проводдору өткөн жер бар экен бул жерде. Жана бул жактан канализациянын да трубалары өтүп тур. Кааласаңыздар бул жерге сиздер летний ажаткана, туалет да кыла алсаңыздар болот экен. Мына ушундай көрүнүштө бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Жана сиздер бул жерден түз кирсеңиздер кухняга деле кирип кете алат экенсиздер. Эмне маалымат калды туугандар? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Баасы эле калды. Туугандар баасыны $47,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Эсин номери менен экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайталай кетейин. Жердин аянты 5 сот, 132 квадрат метр туугандар. Тышкы тараптан утеплять этилген. Мына бул коргосунун көрүнүшү. Документтер боюнча техпаспорт бар. Эгер сиздерге кызыл китеп маанилүү болсо, кызыл китептин деле жасатып бере алабыз. Дордойго жакын жерде туугандар. Бул жагы Советский Киргизия көчөсүнө жакын. Түз чыксаңыздар Старый Толчок жана бул жакка чыксаңыздар Советский көчөсү менен сиздер түз Сум жакка чыгып бара аласыздар Гоюнга. Эми дагы бир нерсени айтпай калыптырмын. Үй ээсинин планы боюнча бул жерден чыгып, бул жердеги арыкка көпүрө коюп, ал жактагы көчөгө дагы түз чыгуу планы бар экен. Эми аны сиздер алганча бүтүрүп калатпы же бүтпөй калса сиздер кыласыздарбы? Кыскасы мындай айта кетейин. Бул жактагы көчөгө деле көпүрө кылып чыгып кетсеңиздер болот туугандар. Баасы $47,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар.